Карашаар айылында таш алыш участкасында турабыз. Ушул таш алыш участкасында бизден тоодон Кашка суу арыгы менен ушу суу келет. Ушул суудан биз 3 айыл сууну бөлүшүп алабыз. Ал эми өзүбүздүн ушул алыштан биздин Карашаар айылында 700 гектар жер сугарылат. Ушул арыгыбыз Союз убагынан бери ушундай тазаланма иштер жүргөн эмес. Арыгыбыз такыр суу жүрбөй калгандыкка байланыштуу биз ушул биздин байкебиз Мирлан Сагалиевич байкебизге кайрылганбыз. Ал байкебиз ушул өзүнүн жардамын берейин деген ниети менен ушул азыркы күндө жазга байланыштуу жаздын алды менен деп ушул өзүнүн экскаваторун техникаларын жиберип өзүнүн майын куюп берип биз ушундай жакшынакай 7 километр арыгыбызды чаап берип атат. Кудай буйрса азыркы күндө биз 2 километр арыкты чаап бүтүп калдык. Дагы Кудай буйрса бир жуманын 4-5 күнүн ичинде аягына чыгабыз деген үмүттөбүз. Жогоруда айыл башчы айтып кеткендей, ушу 30 жылдан бери, Союз убагынан бери казылбай жаткан каналды каздырып жатабыз. Буйрса Мирлан Исагалиев агабыз көмөк көрсөтүп 2 миллион сомдун тегерегиндеги чыгым кетип атат. Ушуга баардын өз мойнуна алып, баарын өзү коротуп, өзү кылып берип атат. Ушунун баарын буйрса аягына чыгабыз. Дагы айта кетчү нерсе, ушу биздин Карашаар айылыбыздагы көп жардамдарды берген. Жакында ушул Кырдаалга карата Тоң району боюнча 1000 кишиге жардам берди. 1000 кишинин 300 кишиси Улахол айыл өкмөтүнө жардам берилди. Жалаң продукту, питания жагынан жардам берди. Андан тышкары айта кетсем, айылга берген жардамдар көп эле. Мисалы, ошо кишинин аркасынан мисалы толук жарыктандыруу болду. 200 000 сомдун тегерегинде айылыбыздын ар бир көчө новостройкаларына чейин жарыктандыруу коюлуп берди. Андан тышкары жакын арада швейный цех салып берип атат. Айылдык айымдарды иш менен камсыздандыруу боюнча буйрса ада карантин бүтсө аягына чыгарып ишке беребиз деп турабыз. Буйрса андан тышкары жарыктандыруу бүттү. Анан ушул алышты аягына чейин буйрса чыгарып берет. Мирлан Исагалиевичке Улахол айылдык кеңештин депутаттарынан жана Улахол айыл элинин атынан ыраазычылык билдирем. 700 гектардай сугат суусу бар. Ошол сугат суу ушул канал менен сугарылат. 3 ай, жок, 1 эле айыл. 1 эле айылдык бул. 1 айылда 700 гектардай сугат суу бар. Ошол жер ушу менен буйрса толук сууга жетебиз деген үмүтүбүз бар. Биз ушул Тоң районунун Карашаар айылынын имамы Аксакалдар сотунун төрагасы Асанбекбиз. Мына азыр бул жакшы иштин башында турабыз. Бир тууганыбыз Исагалиев Мирлан бир тууганыбыз ушул 7 километрге созулган арыкты мунун долбоорун эсептесек 2 миллион деп ачканда биздин чамабыз кетпесе ошо бир тууганыбыз жардамга чыкты. Мынакей чоң муну арык деп айткандан уялабыз. Бул чоң эле канал болуп атат. Муну менен айыл башчасы керек көптөгөн бүт айыл толук суу ичет. Ушул тууганыбыздын көп эле Тоң районуна, Улахол айыл өкмөтүнө, жарп эле кыргыз элине берген жардамдарын көп эле угуп жүрөбүз, сыймыктанабыз. Анан өзүнүн айылында унутта калтырбай ушундай иштерди кылып бергени биздин айылыбыздын жаштары үчүн көп эле мотивация болуп атат. Муну көрүп биздин айылдын эли да карап турган жокпуз. Эми калган ички арыктарыбыздын кулактарын өзүбүз куюп жардам берели, биз да колдон буктаналы деп атабыз. Демек биздин айылдан ушундай жакшы инсандар чыкканына биз да сыймыктанып, ушул бир тууганыбыздын кылган иш аракеттерине ыраазычылык билдирип атабыз. Ушундай кыйын заманда биз эмне кылып койду өкмөт дебей, биз эмне кылдык деген урандын астында иштеп атабыз. Биз өкмөткө эмне пайда келтирдик деген урандын астында иштеп атабыз. Буга жардам берген ушул Мирлан бир тууганыбыз болуп атат. Мирлан бир тууганыбызга кааларыбыз үй бүлөсүнө тынччылык, ынтымак болсун. Ушул кылып аткан иштери Кудайга жаксын, элге жаксын.